Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен шаарына келди. Алгачкы сапарында Баткен областык биргелешкен ооруканасында жаракат алган 2 жоокерден кабар алды. Өзүлөр жакшы белгилүү болгондой, бүгүн 3-июнь күнү Булак башы жерге келгенде Тажик тарапы менен болгон конфликт болгон. Чегарачылардын ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин 2 чегарачыбыз, 2 жоокерибиз жаракат алган. Ошол жаракат алган жоокерлердин кабар алуу боюнча урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун берген тапшырмасы негизинде мен келдим. Мына Бишкектен бир нече ондогон врачтарды алып келдик. Эгерде алардын жардамы керек болсо, врачтар консилиум өткүзсө, ошол жарадар болгон адамдарды, жоокерлерди Бишкекке алып кетүү боюнча атайын самолет менен келдик. Ошо президенттин тапшырмасын аткаруу боюнча. Азыркы чегарадагы абал туруктуу. Башка жерлердеги чегараларда бардык чегара постторунда бар жоокерлер өздөрүнүн кызматтарын иш тартибине өткүзүп жатышат. Сүйлөшүүлөр болду? Сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөр негизинде ошол жерде бир жайлоону талашып, жайлоо боюнча ушундай жаңжал чыккан. Бүгүнкү күндө баары жакшы. Аскер техникалар алар деле бар, бизде деле бар. Бирок ошол эле мезгилде ал жайлоо жер болгондуктан ал жака аскер техникалар кириши өтө оор болгон, кыйын болгон. Бирок кайсы бир деңгээлде ошо жакындатып аскер техникаларын апарганга мажбур болгонбуз. Бардык техникалар уже артка кайтты. Бардыгы өзүнүн ордуларына түштү. Эч кандай бир азыр кооптонууга негиз жок. Эң башка негиз кооптонуу азыр ушул биздин жоокерлерибиздин ден соолугун, өмүрүн сактап калыш үчүн президенттин тапшырмасы менен келдик. Буюрса азыр буларды көрүп, врачтар консилиум өткүзсө, анан Бишкекке алып кеткенге аракет кылабыз. Бар да баягы баары бар. Аппаратуралар, оборудованиялар бар. Мына чегарада жакын болгон керек баардыгын алып койгон. Дары-дармек жетишпейт. Баардыгы жетишпейт. Анан мынау ниетибиз жанагы немеден көчпөйдөн өтпөй калды. Мына жүз тарабынан кызып жаткан болуп тендер өткөргөн. 2019-та. 2020 өткөрдүк мага келгенде. 2020 жанагы президенттер калды. 2022 Канча акча кетти? Где-то тендер өткөн экен. 1 миллион 2 миллионга жетпегилей акча коткан экен. 2 миллион эмне табады? Эмне табады? Азыр өзү тендер деген баланы жылдырып койгон 2 миллион акча болобу? Жок, ошол мурдагы нерсе карап туруп ошо акчасын бөлүп береби? Түркистан тендер өткөрүлгөн. Только ана жактан Госпройдон Акчасын бөлүп министрлиге жөнөтүлөт, ал жерде перечинге кошулган болсо кылынат. Мен бул күнү уксун айтамын сүйлөшсөм. Хорошо, мен айтайын. Айтайын, мына бир ушул келгенибизде больницанын демесин жанагы лифтин кирип кетейин. Ремонтунда канча акча керек болду? Ремонтта эми неме пластметасы. Общий ремонт канча акча керек? Общий ремонтта где-то эми анын строительдер эмес 30 миллион кетсе керек. 30 миллион? 30 миллион ремонт бар. Общий крыша тышыга чейин. Ал не крышасын согуп отур? Крышалар эскинде, бул мурда түзүлгөн экен. Сметасы 20 миллион тегерегинде болгон, алмалды арзанчылыкта. Азыр уже стройматериалдар да кымбаттады. Ооба, ошон үчүн мен хорошо, алар карап тургула ремонт эмес, лифтин вопрос чечип берейин. Ооба, лифтин